Мекендештер, могу апапак болгон жашынакай болгон бойлер жөнүнөн түшүндүрүп берип коеюн силерге бүгүн. Бойлер деген, мындай айтканда, тепловой насос бойлер деп койсок болот да. Тепловой насос бойлер деген кантип түшүнсөк? Мисалы үчүн мунун ичинде кондиционерге тийиштүү болгон жана компрессор, жана фреон деген системалардын баары ушунун ичинде да. Кондиционер турат мунун ичинде. Бул ошол кондиционер аркылуу компрессордон чыккан ысык фреон ушул могуну ысытат. То есть мындай айтканда, бул эмнеге мындай коюлганы? Себеби дегенде 3 эсе экономия болот электр энергияны. Мисалы үчүн жөнөкөй эле тен сайлап го, ал деген 1,8-2 киловатт потребление колдоно турган тендер болот. Ал мисалы үчүн 2 киловатт жейт саатыначы. А бул болсо 3 эсе аз. Бул ушунун айтканда 500 ватт эле. 10 лампочканын эле кубаттуулугун жей турган эле биякта оборудование турат да. Ошол оборудование ушул сууну 100 литрlik сууну ушуну 500 ватт менен эле ысытып берип турат. Электр энергияны экономдойм десеңер, анда ушундай тепловой насос коюлса болот. Мунун баасы где-то 70-80 миң сомдун тегереги болот экен ошол. Бул жөнөкөй эле бойлер мекендештер. Канал аталып кеткиле, алда да кызыктуу роликтер бар. Саламатта болуңар.